13 уктуруу. Ошентип ординатурамдын 1,5 жылын бүткөрүп калдым. Министрликтен ординатурадан окуп жаткандарды өзүбүздүн программада деле бар эле. Ординатураны бүткүчө хирург жок райондорго барып 2 ай жардам берип иштеп келиш керек дешкени эсимде. Мени Круловдон Мамбетов Мукамбетти, Акынбаевден Андросов Николай үчөөбүздү чакырыптыр. Мени түпкө, Мукамбетти Нарынга, Андросовду дагы бир жагына жиберди. Кыштын күнү, январь айы болсо керек, Пржевальскийге санитардык самолет менен жетип алдым. Андан түпкө чейин жол жок, бекип калды дейт. Ошол жылы сууктун күчү укмуш. Анын үстүнө биз жакка кар ушундай укмуш түшчү эле. Пржевальский менен түптүн ортосу бир топ. Анда жолдун жээгинде багдарак жок. Аркы каркыра, Кызылкыядан урган кардуу бороон ошол жолду уруп көөм салыптыр. Пржевальскийде 2 күн жол ача элек деп туруп калдым. 3-чү күнү жол ачылды деди. Дагы бир жүк ташуучу машинага түшүп алып жөнөдүм. Ошондо көрдүм. Машина бир эле аппак тоонун арасында баратканын. Жолду тазалаптыр. Эки жагындагы күрөлүп жыйылган кардан машина көрүнбөйт. Ошондон кийин болсо керек, ошол жолдун ары бери жагына бак тигип, ал бактар азыр карып куурай баштаптыр. Ушул бактар бороондон, кардан калкан болуп тосуп калыптыр. Бир жагынан азыр ошондой кар да, бороон да болбойт. Кар да аз жаап калыптыр. Түпкө жетип, түз эле ооруканасына келдим. Мурун көргөн эмесмин. Имараты эски, илгерки жыгач менен салынган. Башкы врачы Васиковская Антонина деген зор аял экен. Бир бутунан сылтып басат. Эркек бала төрөп, декреттик отпускада экен. Бул аял башкы врач дагы, хирург дагы болуп иштечү. Жалгыз эле хирург экен. Хирург жок болуп калгандан мени жиберип атпайбы? Башкы врач Антонинанын үйү ошол тегеректи экен. Менин келди дегенимди угуп келип, сүйлөшүп, жакшы кабыл алды. 1 ставка хирург, 0,5 ставка рентгенолог, 0,5 ставка балдар врачы кылып дайындап койду. Себеби врачтар жок кыз экен. Мен билбесем дагы макул болду. Короосунда бир кичинекей эски үй бар экен. Тар 2 бөлмөлүү. Ошону берди. Тазалап, төшөнчү орун берип жайлаштырды. Темир меши бар экен. Көмүр алып келип, жагып, ысытып турат деди. Эртеси оорукана менен территорияны кыдырып чыгып, таанышып көрдүм. Түп чоң райондордун бири. Көпчүлүгү орустар, украиндер жашайт экен. Турмуштары кыргыздарга караганда 5 эсе жогору эле. Ар бирөөнүн үйүнө кирсең, килейген үйлөр, кенен огород, толтура алма өрүк. Короосунда тоок, каз, өрдөк, уй, чочко деген толтура. Укмуш жашашчу эле булар. Мунун баары 1916 жылы келген орустар. Көпчүлүгү украиндер эле. Хирургиялык оору жок. 1-2 күн жөн эле басып калдым. Себеби түптө хирург жок деп Пржевальскийге барып калыптыр. Операциялык сестра орус кыз экен. Операцияга суу керек болсо, титан чоң меши бар. Ошону жагып жылытат. 3 күндөн кийин түнкү саат 1ден өткөндө 2 киши чанага салып оорулуу адамды алып келди. Сары булактан экен. Булар Пржевальскийге алып барыптыр. Алардын врачтары көрүп, түпкө алып баргыла. Силерге жаңы хирург келди деп түн боюнча кайра айдаптыр. Көрсөм, оору 1 суткадан бери катуу ооруп атат деди. Сураштырып, ичин, тамырын кармасам, өзүм деле начар билем. Болжолдоп аппендицит деп койдум. Операция жасаш керек десем, кыйналып атам. Тез эле жасасаңар дейт. Түн ичи, көчөдө күртүк кар. Бир эле из бар. Жүрүп отуруп, операциялык сестранын үйүн таап, ойготуп алып келип, экөөлөп печкеге от жагып, инструменттерди кайнатып, стерилизовать этип, 1-2 саат өттү. Көгөрүп отуруп, таңга жуук сестра экөөбүз операция жасадык. Биринчи жолу жасашым. Бир четинен титиреп, коркуп атам. Жасай аламбы деп.
Экинчи жагынан жасабай таштап койсоң, оорган адам майып болуп калышы мүмкүн. Ал убакта жаш хирургтар баштаганда колу кычышчаак болот. Колуң кычышып, операция жасагың эле келип турат. Ошол аялды укол менен анестезия жасадык. Чындыгында эле аппендицит жарылайын деп калыптыр. Кудай жалгап айыгып кетти. Сүйүнгөнүмдү айтпа. Эртеси кечке жуук 3-4 орус аял бир кемпирди чанага салып алып, өзүлөрү сүйлөп келишти. Карасам, ошол кыздардын энеси экен. Үйүнөн ысык кайнаган чойн кеседеги сууну көтөрүп алам деп жыгылып, суу мойнунан ылдый жабыла берип, мойну, төшү, курсагы күйүп калыптыр. Үйүнөн кыздары билгенинин баарын жасашыптыр. Камыр жапкан, чийки картошканы талкалап койгон, аягында уйдун ысык богун жаап ороптур. Алып келгенде көзүм жаманчылыкты көрбөсүн, же мындайды мурун көрбөсөм. Күйүктүн үстү калыңдыгы 1-2 эли. Ошол жапкандарын ачсам, алды ириңдей баштаптыр. Бок согун тазалап болуп, ваннага жылуу суу толтуруп, кемпирди салдым эле. Киринен кемпир көрүнбөй калды. Сестер экөөбүз жууп, тазалап атабыз. Кайра дагы суу ысытып, тигини төгүп салып, кайра суу толтуруп, экинчи жолу жууп тазаладык. Ваннабыз суук. Ошентип атсак, бир топ убакыт өтүп кетти да, кемпир байкуш калчылдап үшүп титирей баштады. Ошондо эле кичине мээм бар экен. Сестраны айдадым, 100 грамм спирт алып кел деп. Ал түшүнбөйт. Акырын тез алып келди дагы. 100 грамм суу кошуп туруп, кемпирди: "Бабушка, это хорошее лекарство, выпей" десем, тартып жиберди. Бир аздан кийин Кудай жалгап, титиребей, ырдай баштабадыбы? Кемпирди тазалап, кургатып, болгон дарыбыз балыктын майы. Ошол марлиге чылап туруп, жакшылап таңып, кроватка жаткызып койдук. Спирттин таасири тарагыча ырдап жатып, уктап калды. Эртеси кечинде ачкамын. Болгон акчам эч ак түгөнгөн. Түптөн эч кимди тааныбайм. Бир да кыргыз врач, сестра деген жок. Азыр Боронбай Баатырдын эстелиги турат го. Ошол дөңдө ашкана бар эле. Болгон ошол. Ал барып, бая мурунку кебетеме келдим. Бир сындырым нан, чай менен ичип кетем. Буфетчи болуп, татынакай жаш келин иштейт экен. Бетинде калы бар. Эчтеке айта албайм. Ооруканадан акча сураштан уялып жүрө бердим. Эртеси ошол кемпир түштөн кийин кечинде саат 10дон өтүп калса керек. Күн түн дебей жанталашып эле китеп окумай, ары карап окуп аттым эле. Баягы зың кыйган 3 орус аял кирип келди. Эшик бекитмей жок эле анда. Уруксаат сураш, эшикти чертмей, каңкылдатмай да жок. Көрө коюп, чочуп кеттим. "Что случилось?" деп жибериптмин. Тигилер эчтеке болгон жок. Кечээги кемпир биздин энебиз. Ошонун ал акыбалын билсек деп келдик дейт. Мен түнкүсүн эмне келдиңер? Эртең деле билбейсиңерби? Дедим. Кирип келгенин көп жактырган жокмун. Ушунча кыздар болуп туруп, карабайсыңарбы? Эми үчүн билгениңерди жасай бердиңер. Күйөө замат алып келсеңер, мындан жеңилирээк болот эле, дедим. Кечирип коюңуз, түшүнбөстүк. Анын үстүнө бул жерде хирург жок дегенден кийин өз билгенибизди жасап койдук. Көз салып койсоңуз, деп суранышты. Мен: "Азыр көз салганым эле ошол кемпир", дедим. Коштошуп кетишти. Карасам, эшиктин алдында бир сумка жатат. Чала була кийине коюп артынан чуркадым. Бир топ узап кетишиптир. Ай жап-жарык. Алыстан баары көрүнөт. Мен кыйкырдым. "Сумкаңарды унутуп кеттиңер" десем, "Это вам" деп коюп, качкан бойдон кетишти. Үйгө келип, койгон жерине коюп, ар кандай ойлор кетти. Буга чейин мындайларды билбесем, көрбөсөм, бул эмнеси деп. Мени сынап келиштиби? Же бирөө жибердиби? Деп түнкү саат 1де жаттым. Бирок абдан ачкамын. Сумкасын чыракты өчүрүп туруп, сыйпалап,
мештин жарыгына салып карадым. Карасам, бир өрдөк, бир тооктун эти, 20дай жумуртка. Ошол убактагы акча менен 200 сом бар экен. Солк эттирбей ордуна салып жатып алдым. Эртең кайра берейин деп уктай албадым. Ичим тигилерди көрүп ого бетер куйкулана баштады. Айлам кеткенде туруп, тобокелге салып, кружкага суу куюп кайнатып, 3 жумурткасын салып бышырып жеп алдым. Бирдеме болсо 3 жумурткасын төлөп берерим деп. Эртең менен эрте эсимде. Кемпир кокусу өлүп калдыбы? Өлсем эмне кылам деп чуркап жетип барсам, байкуш кемпирим сүйлөп оңолуп, оорганы басылып, температурасы түшүп, рахмат балам деп калыптыр. Мен сүйүнүп үйгө чуркадым. 3 күндөн кийин дагы суу ысытып ваннага салып, тазаланып калыптыр. Кайра балыкты май менен байлап салдым. Айыгып кетерине көзүм жетти. Ачарчылыктан кутулуп, тиги алып келгендердин жеп ичип, курсагым тоюп жыргап калдым. Кемпир айыгып үйүнө чыгып кетти. Кыздар баары колхозда иштеген тың кыздар экен. Өлгүдөй ыраазы болуп, рахматын айтышты. Көңүлүм көтөрүлүп, жакшы болуп калдым. Берки биринчи жасаган оорулуум дагы айыгып чыгып кетти. Курсагым тоюп, оңолуп калдым. Иштегим эле келип, күн түн уйку жок. Жанталашып эле китеп окуйм. Ошентип жүргөндө уполномоченныйби же милициянын начальнигинин орун басары беле ушундай өткүр, чымыр сүйлөгөн укмуш жигит менден улураак. Үй бүлөсү, энеси, 3 баласы, аялы бар. Мени менен таанышып, үйүнө алып барып коноктоп, жакшы болуп кеттик. Кийинки жылы кайран жигиттин тагдыры тайкы экен. Стамов эле фамилиясы. Милициянын майрамы болуп, областта мыкты иштеген үчүн мотоцикл менен сыйланган. Ошону жууймун деп көп кишилерди конокко чакырып, өзү өтө катуу мас болуп калып, үй бүлөсү чечинтпей эле кийими менен жууркан жаап жаткызып коет. Түн ортосунда аялын ойготуп, жерге жатчу экен. Эмне үчүн чечинтип жаткызбайсың деп отурган аялы милициянын өтүгү менен төшкө тепкен экен. Аялы мүрт кетип өлөт. Эртеси төркүндөрүнө кабар берет. Төркүндөрү билчү экен. Мурунтан эле экөө чатакташып, жаман жашап жүрүшкөнүн. Алар Пржевальскиден, судмед эксперттен, прокуратурадан киши ала келишип, өлүктү сойдурушуптур. Сойгондо жүрөгүнүн тушундагы кабырга сынып, бир учу жүрөккө сайылып, мүрт кеткени ошондон экен. Кийин суракта энеси бечара баласын сактайын десе керек. Мен келиниме көз уруша кетип, балта менен чаап өлтүрдүм десе, ага эч ким ишенбейт. Ошентип, ошол жигит атылып кетет. Ошол милиция жигит мага чип этме берди эле. Оорукананын тегерегинде бактар укмуш. Ошондо толтура карга ызылдап, менин деле балалыгым ошондой шартта өткөн. Поликлиникада ооруларды кабыл алып, алар чыга азамат кийинкиси киргиче терезени ачып, каргаларды атып эрмек кылчу элем. Бир түнү дагы күрмөнтүдөн чанага салып, абалы өтө оор жаш келинди алып келди. Келгенде өңгү кагаздай болуп куп-куу, араң эле сүйлөйт, онтойт, кан тамыры билинбейт. Кандын басымы өтө төмөн, 60-0 болсо керек. Кылдат текшерип көрүп, оюма кетти. Ичинин бир жеринен кан кетип жатканы. Тез эле операцияга жаткырдым. Дагы эле баягы операциялык сестре менен оорутпай турган новокаин куюп. Новокаин мындай чоң операцияга күчү жетер эмес. Эгер ооруганын сезип атса, ал акыбалы ого бетер күчөйт. Хирургдарга мындайда башка жардамчы жок болсо, кичине жакынырагы акушер-гинекологдор болот. Мени менен бирге бүтүп, барып иштеп аткан Гинзбург деген врач бар экен. Ошону чакырып, наркоз берчи десем, болбой качты. Мен наркоз берип көргөн эмесмин деп. Анда азыркыдай наркоз жок. Атайын маска мурдуна баскан. Анын үстүнө эфир деген жыты жаман наркоз. Ушуну жыттатып, тамчылатып турдук. Ооруган адам байланууда, тыбырап, бакырып, өкүрүп атты. Эсин жоготуп,
ооруганын билбей уктап калчу эле. Ошол убакта ойготпой отуруп операциябызды бүткөзүп алабыз. Врач Гинзбург менен урушуп, бирче тусуранып, коркпо, бирдеме болсо мен жооп берем деп атып, айласы жок наркоз берди. Ичин ачсам толтура кан. Каннын баарын марли менен тазалап жууп жиберип, антарып ички органдарын издеп, кайдан мынча канакты болду экен деп издеп жатып таптым. Жатындан кеткен түтүкчө болот. Түтүкчөнүн аягында жумуртка бар. Кээ аялдардын боюна болгондо ошол урук бала болчу жатынга жетпей, ошол түтүкчөнүн ичинде токтоп калып өсө баштайт. Жатындын түтүкчөсү жатында эмес. Бала өсө баштаганда чоңоюп, кеңейе албайт. Түтүкчө жарылып кетип, ошол жерден кан катуу ага баштайт. Ошондон алы кетип, эс учун жоготуп, жаңкы кара баскандай жатын айрылып, кан тышка ага баштайт. Мында түтүкчөсү жарылып, кан ичине толо берет. Ошол айрылган, жарылган түтүкчөнү таап, байлап тийип алып салдым. Мындайды биринчи көрүшүм жана жасашым. Мындай ооруга жардам кылбай карап отура берсең, ооруган адам тез эле өлөт. Себеби кан токтобой агып атат да. Малды сойгондо деле көрүп турасыңар го. Кан агып бүткөндө мал өлөт. Адамда деле ошондой. Бул аялдын абалы өтө оор. Кан көп кетип калган. Мында доктурлар кеткен, аккан кандын ордун толтуруш керек. Өзүнүн кандай группасы туура келген канды куюп, жана канды толтуруш үчүн ар түрдүү суюк дарылар болот. Ошону куюш керек. Ал жерде, түптө, ошол убакта кан дегендин да түшүнүгү жок. Кан алыш үчүн атайын донорлор болуш керек. Калган канды толуктоочу кошумча дарыларда жок болгон үчүн глюкоза 4-5% жана физиологиялык керек. Операция бүткүчө кандын басымы түшүп, жаман болуп баратат. Мен бул жерден көрүп калгам. Сестрага айтып, тез ушул дарыларды кан тамырга тамчылатып куюп туруш керек деп кыйкырдым. Сестра айтат, бул капельница деп коебуз. Муну биз жасап көргөн эмеспиз, билбейбиз деп. Операциядан кийин сиз көрсөтүп, үйрөтүп берсеңиз дейт. Унчукпай калып ойлондум. Өзүң билесиңби деп өзүмө суроо койдум. Көрсө, мен да билбейт экем. Чыкканда, бул капельница өтө жооптуу нерсе. Куюп атканда, койчу резинканын ичине жел кирип кетсе, адам мүрт кетет. Ит эле болдум. Уялбай эле, муну мен да билбейм. Сестраны Пржевальскийге, областтык ооруканага 2 күнгө жөнөттүм. Тез барып үйрөнүп кел деп. Тез эле үйрөнүп келди. Ошол аялга өзүм жанына отуруп алып, глюкозаны улам-улам кан тамырына куюп аттым. Кан тамырынын басымы көтөрүлүп, ойгонуп, эсине келе баштады. Тынымсыз глюкоза, физиологиялык аралашманы литрлеп куюп атып, тирилтип алдым. Ушул күнгө чейин көрүп жүрбөймүнбү? Аялдар, бечаралар канды канча жоготсо дагы чыдайт. Оңой менен кайтпайт. Эптеп эле кан тамырына куюп турса аман калат. Себеби аялдардын организми этек кири келип, төрөгөндө кан агып жүрүп көнүп калса керек. Эркектер болсо кандын 1/3 бөлүгүн жоготсо көтөрө албайт. Ошол замат жардам болбосо майып болуп калат. Ошентип, бу жасаган абдан оор акыбалдагы оорулуум акырындык менен оңоло баштады. Мындай ооруларды ошол замат операция жасап алып калбаса, башка эч дары-дармек, алтын дары болсо дагы жардам бербейт. Бир күнү поликлиникада отуруп, баягыдай терезени ача коюп, карга атып атсам, жаткан үйүм жакын көрүнүп турат. Бир жигит эле чанасынан мүшөк ящик түшүрүп киргизип атат. Мен кыйкырып, "Ай жигит, ал үйдө мен жатам. Оорукананын кампасы эмес" десем, "Азыр" деп койду. Түшүрүп бүтүп мага келди. "Эним, сага чоң рахмат. Жаңкы айгып аткан менин келинчегим. Сизге рахматымды айтып, анча-мынча белек алып келип кийирип койдум. Алып койсоңуз" дейт. Кечинде үйгө барсам, бир мүшөк ун,
bir койдун эти, bir ящик пива, bir ящик кара карагаттын виносу. Ушул вино укмуш согөңдөнгөн, кийин жоголуп кетти. Bir ящик жумуртка экен. Мындайды көрбөгөн жаным эми кадимкидей тоя баштады. Институтту бүткөндөн кийин деле жаңыдан үйлөнүп дегендей тойдун эле келем. Ошондон тартып канга салам бербей, этти да бышырып жеп жаттым. Жумуртканды каалагандай жеп иче бердим. Түнкүсүн жакшы тойнуп алгандан кийин суусайсың да. Турбай туруп, бөтөлкөнүн капкагын керебеттин кырына кагып коем. Оозума уйку сонун арасында куя берем. Арак дегенди иче элекмин. Ooрлуулар бири-биринен угуп көп келе баштады. Кечке тыным жок. Түнкүсүн 2-3 чейин китеп окумай. Жасаган операциялардын көпчүлүгүн толугу менен билбейм. Ошол замат китепти карап, окуп үйрөнө баштадым. Хирургиядан башка айтпадымбы? Рентгенолог врачмын. Ага да көнүшкө үлгүрүп аттым. Дагы бир күнү кабыл алууга чоң сакалдуу, семиз киши ичик кийген, тебетеги башында бир кичине кызды дагы ороп чулгап кийинтип, ээрчитип кирип келди. Келиңиз, отуруңуз деп, оюмда кыз экен го деп турам. Айта баштады. Көрсөтүп, жаңыдан төрөдө эле. Убакыт өттү. Эмчеги чочуп, температурасы көтөрүлүп, шишип, жаман болуп жатат дейт. Мен бул кызыңызбы деп, өзү айтып берсин деп, сиз тышка чыга туруңуз десем, күлүп, жок, кызым эмес, бул менин аялым дейт. Кейиптерин көрүп таң калдым. Бири-бирине кичине окшошчу болсо гана деп. Чыкпай койду. Тонун өзү чечкенге жардам кылып атат. Көрсөм. Чынында эмчеги шишип, мастит деп коебуз, ошондой болуптур. 3-4 күн өтүп, андай-мындай компресс жасаган экен. Айттым. Келинчегиңиздин эмчегин операция жасап, жарып, ириңин чыгаш керек десем, өзүң бил балам, деди. Оорутпай турган набакайым менен укол жасап, жардам бердик. Бир топ ириң чыкты. Таңып, укол жасап, пенициллин коюп, үйүнө кетирдим. Күнүгө абышка өзү жетелеп келип, таңуу жасатып кетет. Бир аз күндөн кийин оорусу басылып, температурасы түшүп, жакшы боло баштады. Андан кийин таңууга өзү абышкасы жок келе баштады. Өзүң жапжаш экенсиң. Кандайча бул абышкага чыгып калгансың, десем, ыйлап жиберди. Жетим кызмын. Энем менен турчу элем. Өтө кедей элек. Анан ушул киши бирөөлөр аркылуу бир мешок ун, бир уй берип, өзүн көрсөтпөй алып келип беришти. Келгенде эл жатаарда караңгыда келет. Эртең менен эрте туруп кетет. Бир жума өңүн көргөн жокмун, дейт. Мунун себеби жарыкта көрүп жаш бала жүрөгү түшөбү десе керек. Тиги казак абышка экен. Бирок сүйлөгөнү кыргызча, казактыгы билинбейт. Ошол түптө мал даярдоо пунктунун директору экен. Оокаты тың, өзүнчө үй жайы бар. Абдан айтканда абышка үйүнө чакырды. Чын сырын айтып берди. Аялым бар эле. Көп жыл бирге жашаган. Балалуу боло албай койдук. Баланын азабынан ушул кызды алдым, деп. Короо жайын көрсөттү. Жакшы жоргосу бар экен. Кампамда жалаң түлкү, карышкыр жана башка айвандардын териси. Анда теринин баркын, маанисин мен деле билчү эмесмин. Тандап туруп 4 түлкүнүн терисин берди. Кийин үйгө алып келсем, сокен деле баркын билбейт экен. Арзан эле сатып жибериптир. Абышка жоргосун берди. Мамбет балам, күнүгө кайда барасың? Өз эркиң. Ушул жоргону минип көңүл ач, деп. Макул болдум. Күнүгө бешимченде ээр токум менен алып келип берет. Эшик суук, кар калың. Ошого карабай, кийин ойлосом, жаштыгым окшойт. Ошол жоргонун жүрүшү укмуш экен. Андай жоргону кедей болгондон кийин минип көрбөгөм. Жүрүшү азыркы сонун Мерседестей эле. Ошол жоргону айдатып отуруп, күнүгө күрмөнтүгө чейин, биягы тогузбай деп коет. Карындашым Улаш бар. Алыс эле. Ошого чейин айдатам. Ишим да ийгиликтүү жүрүп, курсагым тоюп,
көңүлүм ачык, жакшы болуп бараткан убагым эле. Дагы бир күнү күндүзгү саат 11-де звонок кылып калды. Мен райондун соту Куракин деген болом. Айланайын доктор, тез келип жардам бере көр, дейт. Сиз кыргызсызбы? Десем, мен орусмун, дейт. Бирок сүйлөгөнү так. Кыргызча таза сүйлөгөн экен. Эмне болду, айтыңызчы, десем, атымды уста такалап жатты эле. Ат секирип кетип, тизелеп отурган бутун басып алып, буту сынып калды, дейт. Ат чанабар эле. Сестраны алып, гипс, бинт, новокаин, шприц алып жөнөдүм. Барсам, устанын үйүнүн алдында эл көп. Курагы жаш, эпилдеген сонун киши экен. Ээрчитип кирди. Устанын оң бутунун тизесинен ылдый, бутунун орто ченинен эки сөөгү тең сыныптыр. Шалкылдайт. Ооруп, кыймылдай албай, боздоп жаткан экен. Мен тез эле сөзгө келбей сынганын көрдүм. Коркпоңуз, бул укол оорусун басат деп, так сынган жерине куйдум. Куйгандан кийин бир аз бутун көтөрүп, оңдоп койсом, ооруган адам: Айланайын, оорубай калды, дейт. Баары карап турушат. Мен бинтти гипске араң даярдап, эки кишиге карматып, бир аз чойдуруп, өзүм колум менен сыныгын оңдоп, гипске салып салдым. Ал бут сөөгү бүткөнчө гипс алынбайт деп түшүндүрүп, кетейин деп эшикке чыксам, баары эле рахмат айтып, ыраазычылыгын билдирип атышты. Эшиктен жабыла каптаган элди карасам, бир киши аттын үстүндө, башында эки тумагы бар. Куракинден сурай калдым. Тетиги киши эмне үчүн эки тумакчан, десем, Куракин: "Ай Асан, бери кел", деп чакырып, ошол кишини аттан түшүрдү. "Ал тумагыңды хирург мама кейипке көрсөтчү", деди. Тиги киши элүүлөргө келип калган экен. Тумагын алса, андай укмушту мурун көргөн эмесмин. Мойнунун артында килейген баштай болгон шишик турат. Мойнун ары бери буралбайт экен. Түз эле карайт. Бурулуп карагысы келсе, бүт денеси менен бурулат экен. Колум менен кармалап көрдүм. Жумшак. Китептен көрүп окуганым бар. Муну майдын шишиги линома деп коет. Бул рак эмес, зыянсыз шишик. Анда колум кычышып турган кез, жасасам эле деп турчумун. Асанга: "Келиңиз, мен жасайм, айыгып кетесиз", десем, мени бала сынтып: "Жок балам, болбойт. Муну менен барбаган жерим калган жок. Эч бири жасайм, айыктырам деп айткан эмес", деди. Куракин кысып кирди. "Ой Асан, эмнеден коркосуң? Мамбет өзүнө ишенип, айыктырам деп атпайбы? Бар", деп. Тегеректеп тургандар тең туштарга: "Ой Асан, алдыңды эле карап жикирейип жүргүчө барып алдырып салбайсыңбы? Бул бала доктор экен, өзүнө ишенип атпайбы?" дешти. Бир аздан кийин Асан: "Тобокел, барайын", деди. Мен: "Келсеңиз, чачыңызды таза алдырып, кырдырып келиңиз", дедим. Урматтуу радио угуучулар, сиздер адабияттуу уктуруубуздан Кыргыз Республикасынын баатыры, академик Мамбет Мамакеевдин "Мезгил жана инсан" аттуу автобиографиялык чыгармасын Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Эгемберди Бекболиевдин көркөм окуусунда уктуңуздар. Көркөмдөп музыкалаштырган Жыргал Аманова.